Бишкекте унаа жуучу жайдан машина өрттөнүп кетти. Лебединовка айылында Бишкектин Сёрлам районунда унаа жуучу жайдан өрт чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Видеодон короодо унаа күйүп жатканын көрүүгө болот. Окуя болгон жерге бир өрт өчүрүүчү бригада саат 11:00 барган. Бир аздан кийин дагы бири кошулган. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Муфтиятта диний суроолорго жооп берүүчү кол борбор ачылды. 27 август күнү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн алдында жарандардын диний суроолоруна жооп берүүчү кол борбор ачылды. Муфтияттын басмасөз кызматы билдиргендей, борбор заманбап техникалык каражаттар менен жабдылып, инновациялык кызматтар менен байытылды. Фатва бөлүмүнүн башчысы Жоробай Шергазиев тажрыйбалуу кесипкөй устаздар жарандардын диний шарияттык суроолоруна жооп беришерин билдирди. Кол борбор дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин саат 9:00 17:00 аралыгында иштейт. Байланыш номер 0550 55 77 75 номерлары. Маалымат булак Баракелде. Кечээ Бишкекте тез жардам унаасы кырсыктап, ичинде 3 киши жабыркады. Жол кырсык Манас Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Анда жеңил автоунаа менен тез жардам кагышып, ичинде айдоочусу, дарыгер жана фельдшер жабыркаган. Ар кимиси ар кандай жаракат алган. Кызыгы тез жардам унаасында бул кырсыктын алдында эле Абдрахманов, Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде авто кырсыкка калган киши болгон. Медиктер ошол бейтапта алып кетип баратып кырсыктаган. Бактыга жараша экинчи кырсыкта Манас Ахунбаевди ал жаракат алган эмес. Видеодо окуя болгон жерде саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешаналиевда жүргөнүн көрүүгө болот. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Садыр Жапаров орус ырчылары боюнча сынга унгатты. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине: Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө ырдай турган орус артисттери боюнча комментарий берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, өзүңүз деле байкасаңыз керек. Акыркы күндөрү Сөз тармактын кыргыз бөлүгүндө чет элдик аткаруучулардын эгемендүүлүк күнүнө арналган чоң концертке келери эң эле көп талкууланган темага айланды. Алар чындап эле өздөрү демилге көтөрүп, акысыз ырдап берели дештиби? Мага маданият министри ушундай маалымат бергенде мен чындап эле сүйүндүм. Мурда Кыргызстан деген өлкө каякта экенин билбеген чет элдиктер көп болчу. Азыр эми биздин көз карандысыздыгыбызды куттуктап, эли журтуңарга концерт тартуулап кетели дегендерди кубануу менен тосуп албайлыбы? Гонорар албаса аларга келип эмне азап? Ишенбегендер дал ушул жүйөнү келтирүүдө. Гонорар албай эле келип кетебиз дешкен экен. Кудай жалгасын дедим. Албетте жата турган жерин, тамак ашын камсыз кылып беребиз. Биз меймандос калкпыз. Сиздин пикирде эмне үчүн ушундай талаш тартыш болууда? Бул маселени акыл тайкы алысты көрө албаган саясатчылар көтөрүп жатат. Аларды зомбилери ээрчип жатат. Эсиңердеби, бизди эч ким тааныбайт, өлкөбүзгө эч ким келбей коет дегендер болгон. Азыр таанымак турсун Кыргызстан менен бардык өлкөлөр эсептеше баштады. Келе жаткан жылы дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатат. Мурда чындап эле керек болсо кошуна өлкөлөр теңине алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүр. Ошондуктан анча-мынча бузукларга көңүл бурбагыла. Ким уккусу келбесе укпай эле койсун. Эч кимди зордобойбуз. Маалымат булак Баракелде. Ырчы Самат Өлөтбаков Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болду. Бул тууралуу ырчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал Эмгек саясий партиясынын депутаты болду. Өлөтбаков кезеги 3 жылдан кийин келгенин жана кийинки шайлоого 3 ай гана калганы өкүнүчтүү экенин жазып, чындап эле Бишкек шаарынын жыргалчылыгы үчүн иштегиси келгенин билдирген. Ал кандай болгон учурда дагы социалдык жана коомдук көйгөйлөрдү четке карап турбаганын жазган. Административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына жаңы аймактар кошулганына байланыштуу ноябрь айынын ортосунда кайра шайлоо өтөт. Маалымат булак Баракелде. Ошто тургундун унаасынан 600 000 сом мурдаган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти.
Маалыматка ылайык 18 августта милицияга 22 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Анда ал ошол эле эл аралык аэропортунун унаа токтотуучу жайында токтоп турган унаасынын ичинен 600 000 сомун белгисиз жарандар уурдап кеткенин айткан. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында шектүү катары мурда соттолуп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Өзгөн районунун 1997-жылы туулган жаран жана ошондой эле Ош шаарынын 2002-жылы туулган жараны кармалып камакка алынды. Дагы бир шектүү 23 жаштагы үй камагына чыккан. Учурда кылмышка тиешеси бар башка жарандарды аныктоо боюнча ыкчам иштөө иш-чаралары уланууда. Маалымат Плак Супер KG. Ошто кызды сөккөн жарандар кармалды. 27 август күнү социалдык тармактарга жанынан өтүп бараткан кызга тийишип, сөгүп кеткен деген видео тараган. Атаган факты Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 25 август күнү Кара Суу районунун 30 айыл аймагында болгондугу аныкталып, окуяга катыштыгы бар болгон жарандар тергөө кызматына камсыз болушкан. Алар жабырлануучу кыз менен сөз талашып урушуп, уят сөздөр менен тилдеп жиберген, бирок кийин кечирим сурашкандыгы аныкталган. Атаган окуя боюнча Өзгөн районунун тургундары тергөө кызматына камсыз болушуп, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Маалымат Плак Сереп Медиа. Тажикстан менен Казакстан чогуу уран казууну чечишти. Тажик Сейрек металлдар компаниясы жана Казатпром компаниялары уранды жана сейрек издешүүчү металлдарды казуу алуу жана кайра иштетүү жаатында кызматташууну кеңейтүүгө багытталган өз ара түшүндүрүү меморандумуна кол коюшту. Документке 22 августта Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Тажикстанга расмий сапарынын алкагында кол коюлганын Казатпром ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат Плак Репортер KG. Бишкектеги бейтапканалардын биринде эркек киши аутист баланы чаап жиберди. Кезекте турган кишинин баланы чапкан учуру видеого түшүп калган. Аутист балага эжеси болушканында көрүүгө болот. Эркек киши бала сумкасына тийгенин айткан. Бул окуя боюнча милицияга баланын эжеси кайрылып, тергөөгө чейин текшерүү башталды. Маалымат Плак Спутник Кыргызстан. Эркен күрөш боюнча дүйнө чемпионунан байге менен кайткан өспүрүмдөрдү калпак чапан кийгизип тосуп алышты. Кыргызстандан барган балбандар Иорданияда өткөн дүйнө чемпионатынан 4 медаль, 3 алтын, 1 коло менен келишти. Баса Кыргызстандын курама командасы бул чемпионатта 3-орунду алышкан. Маалымат Плак Спутник Кыргызстан. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун бейитине барды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөнүн биринчи президенти Ислам Каримовдун бейитине барды. Өлкө башчысы 26 августта Самаркандагы иш сапарынын алкагында Хазрети Хизр комплексине барган. Ал жерде Ислам Каримовдун күмбөзүнө гүл коюп Куран окуду. Ислам Каримов 1938-жылдын 30 январында Самаркандда жарга келген. Ал Өзбекстанды 1989-жылдан тарта жетектеп, 2016-жылдын 2-сентябрында 78 жашында каза тапты. Анын сөөгү 3 күндүк аза күтүүдөн кийин Самаркандга жерге коюлган. Маалымат Плак Баракелде.